Biraz vaktыңарды алсам рұқсат па? Мен Мамасал ағай мен математикадан жақсы оқытқан екен, мына сразу эле түшүндүм нені чийип атканыма. Түшүнөсүздарбы? Эми муну эмне деп коет? Ким билет? График дейт. Эми бул график, ушул графикти биз математиканы окуйбузбу, физиканы окуйбузбу, геометрияны окуйбузбу? Мектепте ким окуган болсо жакшы окусун. Себеби жашооңордо ошол нерсе сөзсүз пайдасы тиет. Мурда ислам жаңы келгенде ислам аалымдары азыркы учурда кандай илим өнүккөн болсо, прогресске азыр канчалык деңгээлде жеткен болсо, ошолордун негиздөөчүсү мусулмандар болгон. Түшүндүңүздөрбү? География болобу, астрономия болобу, химия болобу, любой кайсыл азыркы учурда философия болобу, кайсыл илим болгон болсо, ошолордун бардыгын түптөгөн, негиздеген медицинанын атасы ким эле? Ибн Сина болгон. Азыр Ибн Синанын трактаттарын азыркыга чейин, азыркы учурда дагы колдонушат. Бирок тилекке каршы биз мусулмандар не кылып калдык? Ушуну игнор кылып калдык. Ушунчалык алсыз болуп калдык, ушунчалык артта калып кеттик. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мурдагы азыр мисалы ошол мурдагы аалымдардын бардыгы ошол астрономия, арифметика, алгебраны баштаган аалымдардын бардыгынын сүрөттөрүн карасаңар, азыр мечитте отурган салдачан молдолорго окшош. Азыркы галстук тагынып алган профессорлорго окшош эмес. Ушуну бир билип койгула. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ал мезгилде ошол Курандын ичиндеги кандай илимдин кайсы тармагы болгон болсо, ал мезгилде жаңы өнүгүү аз болгондуктан себебинен ошол мезгилдеги аалымдар бардык тармакты билишкен. Бирок кийин ал барып татаалдаган сайын ал тармак болуп бөлүнүп, ушулардын бардыгын ар бир сфера, ар бир тармакты өз-өзүнчө окуганга мажбур болгон. Ошон үчүн мусулмандар биз бардык тараптан өнүгүшүбүз керек. Мен бул нерсе менен эмнени айтып атам? Мына азыр мына жерде туугандарыбыз айтып атат. Муну мен X эмес Т деп белгилейм. Бул эмне? Т деген убакыт. Алла Таала аср деп убакыт менен касам ичип атат. Мына бардыгыбызда убакыт деген Алла Таала берген ресурс бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө 60-70 жылдык өмүр берди. Эми ушуну менен биз жанагы бул нерселерди эмне дейбиз? Булар сыфаттар. Жанагы бир тууганым айтып аткан сыфаттар. Биринчи биздин сыфатыбыз эмне болуш керек? Иман болуш керек. Бизде намаз болуш керек. Бизде илим болуш керек. Зикир болуш керек. Бизде эмне болуш керек? Икрам болуш керек. Бизде эмне болуш керек? Бизде калыс Алла үчүн болуш керек ар бир нерсе. Эч бир кайсы амалды кылсаң, анан кийинки алтысы эмне деп атат? Дават деп атат. Мына. Эми биз ушул сыфатта эмне убакыттын өтүшү менен биз өсүшүбүз керек. Бирок биздики өсүү жок. Эгерде мындай болсо өсүү жок. Ошон үчүн ар бир адам я айюхаллазина аману иттакуллах вал танзур нафсум ма каддамат лигад дейт. Эй инсан, Алладан корккула дагы, силер ар бир нафси не деп атат? Өзүнүн эмне эртеңкиге эмне даярлаганын карасын дейт. Мына өзүңөр менен өзүңөр эсептешесиңер эртең. Ошон үчүн мен бул графаны эмнеге чийип атам? Мына биздин ушул сыпаттарыбыз өссүн. Сыпатта өсөлү. Бир эле былтыркы келсең деле, мурдагы жылы келсең деле, бир эле темпте мисалы мен мына жукпай калды азырчы. Жукпай калгандарды ыргыта берели. Мына карап тургула. Биздин жашообузга проблема келди. Кимде проблема бар? Колуңарды көтөрүлүчү, проблемасы барлар. Проблемасы жоктор көтөрбөйлү огула. Бардыңарда проблема барбы? Бир эле тилешикемде жок окшойт. Проблема кимде бар?
Азыр о кичинекейде да өзүнүн проблемасы бар да. Туурабы? Бардыңарда проблема бар. Эми карап тур. Кыргызстанда эмне проблема? Кыргызстан дегенде эмне проблема? Ушул кезге чейин суу проблема, жолду оңдош керек проблема, чөптү оруш керек проблема. Мына чөптүн проблемасын айтып берейинби? Же өзүңөр билесиңерби? Мен чөкөш абамды зыярат кылганда, ооруп жатканда шунчалык багы колхозда иштей берип, шунчалык неметип калган экен. Зени кейип, бай, шу колхозго шунчалык иштедик да деп айткан эсимде да. Чөп келгенде бардыңар фронтко жөнөйсүңөр, асынып алып, туурабы? Проблема. Караңыз, мына проблема. Эми карап туруңуз. Бул ушул проблема үчүн чечилбей атат деп ойлойсуздар? Буга ким күнөөлүү? Проблема чечилбей аткандан. Президент күнөөлүүбү? Депутаттар күнөөлүүбү? Ошолор чечип бербей атат да биздин жолубузду салып бербей атабы? Мына караңыздар, ушул жерде проблема бардыгыбыздын өзүбүздө. Түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн мен бир китептен окудум да. Мисалы, проблема келди. Любой адамга проблема келет. Мисалы, биринчи класс. Эми биринчи классты бүткөндөн кийин экинчи класска көтөрүлүш керекпи? Туурабы? Биринчи класстан экинчи класска көтөрүлүш бул проблема да. Туурабы? Проблема бул. Эми экинчи класска көтөрүлүшүн берде, эми биринчи экзамен дегендей зачет деп эмне деп коет, чейрек деп коет да. Кийин эми 10 классты бүттүк. 10 класс. Кийинки проблема эмне? Окуу жайга өтүш керек, же бир неме, туурабы? Проблема. Үйлөнүш керек, проблема. Булардын бардыгы проблема деп айтасыз, бирок проблема, муну биз проблема деген нерселерди успешный деген ийгиликке жеткен адамдар буларды эмне дейт экен? Мүмкүнчүлүк деп. Түшүнүңөрбү? Мүмкүнчүлүк. Мына азыркы. Мына бирде жарыкта отурабыз, светте отурабыз. Бир мезгилде азыр свет өчкөндө эле проблема болот да, туурабы? Мына көрдүңбү, биз суунун кенинде отуруп туруп, бизге светти эконом кылган проблема. Туурабы? Ушул проблеманын бардыгына, мына проблеманын чечилбей аткандыгына биз бардыгыбыз күнөөлүүбүз. Неге? Биз окубаганыбыздын себебинен. Мисалы, Израилде, мына мен Израилди неге айтып атам? Израиль. Эмне үчүн Израилде 105 Нобелевский премиант бар? Алар суунун проблемасын вообще чечип койгон, чөлдө жашайт. Азыр көп проблемалар чечилип калды, мурдага караганда, туурабы? Мурда карагаз деген бар эле, туурабы? Ким билет карагаз? Бардыгыбыз эле билебиз, карагаз менен мынандай лампа менен неметет элек, ошол проблема чечилди да, туурабы? Бирок ошол проблеманы чечкен адамдар эмне болуп калды? Ошол проблеманы чечкен адамдар миллионер болуп кетти да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн адамдардын проблемасын дүниөлүк болобу, ахиреттик болобу, ошол проблеманы ким чече турган болсо, ошол адам миллионер болот. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн базарга эмнеге чыгып атасың? Базарга барып акчаны сатып, неме алып келейин деп сатып атасың да. Сен ошону, мен айткан, мисалы, нан сатып атасың базарга барып. Нан сатсаң дагы мен ушул нанды адамдарга кызмат кылайын, бир маселесин чечейин, ошолорго кызмат кылайын дей турган болсоң, соопту да аласың, сомун да аласың. Түшүнүп атасыңбы? Сен базарга апарып адамдардын бир проблема, бирөө той кылыш керек эле, бирөө мындай кылыш керек эле, ошол проблема деп базарга келди. Сен ошонун проблемасын чечейин деп ниет кыл. Качан ошондой кыла турган болсоң, сен бир проблеманы чечтиңби? Ошол проблеманы чечиш менен сен анын пулун алдың. Сен алып ыраазы болдуң, колуңду эметип, көрдүңбү? Мына сен ошонун пулун алдың, сообун алдың. Түшүнүп атасыздарбы мен айткан сөзүмдү? Ошон үчүн сага проблема келгенде, проблеманы эч качан проблемадан качпагыла. Эгерде сага проблема бет маңдай келсе, ошол проблеманы мен чече албайм. Азыр кимдин ушу 3 жылдан бери чечилбей аткан проблемасы бар? Колуңарды айтып көтөргүлөчү. 3 жылдан бери вообще чечилбей аткан кимдин проблемасы бар? Кимде бар? Болуп калды. Ай,
Oldu anda erteң ötemem. Bu kişi ben nima qilmay. Ошол проблеманы эмне үчүн проблеманы чечейин десең эле, койчу эртең чечем деп кетип калып атасыңбы? Кой мен ошо башым оорутпачы деп кетип калып атасыңбы? Жок, ошол проблеманы чечкичек ойлон. Түшүнүп атасыңбы? Ал проблема келгенде айт, бул проблема чоң проблема эмес. Значит, бул проблема менин алдымда чоң болуп атабы? Ошол проблема мен кичинекеймин. Значит, мен кичинекеймин. Бул проблеманы чечиш үчүн мен чоңоюшум керек экен. Неден? Сыпатта чоңоюш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Түшүнүп атасыңарбы? Сыпатта чоңойгондо сага проблема кичинекей болуп калат. Мисалы, сенин проблемаңа азыр сенин проблемаңы, мисалы, Дональд Трампка проблемабы же проблема эмеспи сенин проблемаң? Сенин проблемаң Дональд Трампка проблемабы же проблема эмеспи? Түшүндүңбү? Дональд Трампка вообще проблема эмес, тагачы. А Дональд Трамптын эмне 2 жүзү барбы? Ого, Кудай берген да мага берген эмес дейсиң да. Ушунун өзү доомат. Түшүнүңөрбү? Түшүнүңөрбү? Ушул нерсени билип алгыла, бул доомат. Алла берет, Алла бербейт деген сөздү туура түшүнүш керек. Ушундай закон бар. Алла Таала бу дүйнөдө себеп жана натыйжа деген Алла Тааланын закону бул. Түшүнүп атасыңбы? Мисалы, сен бейишке кетсең, себеби барбы же жөн эле Алла Таала тагдырыңа жазып койсоң өзүң эле барып түшүп каласыңбы? Себеби барбы? Сен тозокко түшүп калсаң, себеп менен түшөсүңбү же жөн эле Алла Таала бар, сен ушуга достоинсың деп эле түшүрүп коебу? Турабы? Ошондой эле ошол ал тозок менен бейишке эле неме эмес, тиешелүү эмес. Бул дүйнөгө дагы тиешелүү. Бул дүйнөдө азыр сенин ушул состояниеде турганың, ушул состояниеде турганды сен өзүң тандагансың. Түшүнүп атасыңбы? Бул сенин тандооң. Ошон үчүн тагдыр деген сөз бул океан, муну көп талдабаш керек. Бирок тагдырды айтат го, дуа өзгөртөт депчи. Сен ошол тагдырды дагы сенин кылган аракетиңе ошол себеп менен Алла Таала кылат. Алла Таала билет ошо сен аракет кылганыңа. Түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн иншалла проблема келгенде проблемага бет маңдай караш керек. Мисалы, 1 класс, 2 класс. Ушу жакшы нерсе жакшы түшүнгүлө. Biz şükür kılavuzga şükür. Şükür menen kanattın ayırması var. Men daha bir jol aytam. Şükür degen neseni kanatты putut etpegile. Misalı, men 2 klaska göçtüm, elhamdülillah. En bana 3 klas gerek mi je gerek emes be? Sen kanat kılıp men 2 klas dele boldu, maga jetet deseng, al ne? Al şükür emes. Kanattanıp kalat da. Ошон үчүн sen эч качан канаттанбагын. Сенде өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Sen өтө чоң мүмкүнчүлүк бар, Алла Таала берген. Мен өткөндө демен айттым го, мисалы Ник Вуйчич деген адамды билесиңер, ким билет Ник Вуйчичти? Ник Вуйчич 2 колу, 2 буту жок, төрөлгөн адам. Бирок ошол миллионер. Түшүнүп атасыңбы? Түшүнүп атасыңарбы? Мен силерди миллионер бол деген жокмун. Просто не деп атам? Силер ошол финансовый независимый болуш керек. Себеби мына жерге келгенде бардыгыбыз деле ошол маселеге келгенде ушуга келип такалат. Акчага келип такалат, бардыгы келип. 1000 игнор кыла турган болсоң дагы такалат акчага. Түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн акчаны бул мээ табат, мээ табат. Түшүнүп атасыңарбы? Мээ табат. Мээңерди иштеткиле. Мени иштетиш үчүн не керек? Не керек? Окуш керек. Мээңерди пустой эле, пайдасыз эле бир нерселер менен толтура бербегиле. Түшүнүп атасыңарбы? Пайдасыз нерсе менен толтура бербегиле. Өзүңө, мисалы Абу Дауд рахматулла алейхтин Сахиху Ситта деп коет. Сахих хадистердин 6 китептин бирөөсү. Ошол кишиде ошонун 4000 хадистен бирөө 400'ün тандап алыптыр да. 400'дөн 40'тан 4'ünü тандап алып,
Төртөөнүн бирөөсү айтат экен, сага тиешеси жок нерсеге киргишпе дейт. Senin жашооңо hiçbir пайдасы жок. Түшүнүп атасыңарбы? Hiçbir пайдасы жок эле нерсени отуруп алып обсуждение кылып атасыңар да депутаттарды, депутат мынтип өлдү, тигинти мынтти депчи. Сен жашооңо эч нерсе, сөксөң деле немесең деле сага пайда жок. Анда ошончолук кыйын экенсиң, сен барып депутат болупсуң. Сен неге депутат болбойсуң? Ошончолук акылдуу экенсиң, ошончолук депутатты келесо дейт экенсиң. Сен неге депутат болбой атасың? Келип эле акча жок. Акчага такалдыбы? Такалды. Калган эртең өтөм иншалла. Мейли. Кой баштайлы. Акчаң болсо любой нерсе кыласың.